Мен буга жасаганыма бир жылдан ашты го дейм бул жасаганыма. Анан өзүм ооруп, катуу ооруп жатып анан бир күнү отуруп ойлодум да, эмне кылыш керек, эмне жасасам деп анан колума эки шереңке турупту, шереңкени алып алып ойлондум, бул мен эмне кылса болот депчи. Бир нерсе болсот деди эле. Анан эмне кылсам деп туруп отуруп ичинде шереңкелерин чачып туруп анан бир там жасап көрсөмбү деп анан там жасап баштадым. Анан дубалын тургуздум, чатырын жаптым, что-то окшошо баштады да, уже кызыга баштадым да. Анан туруп эшик айнектерин баарын жасап сонун кылып койдум. Анан лестницаларын жасадым, анан балериналар эмне кылыш керек деп, кыздарыма эшиктен немелерин билбейм да, кайсы эмне менен кылышты ал убакта. Куурай сындырып келген, ошо куурайлар менен акырын сындырып, куурайлар менен жабыштырып, сонун болуп окшошуп калды. Чертеждун баарын түшүрүп алам, анан ошо чертеж аркылуу кылып жасайм. Азыр мына ветровыйн жасап атам да, мына жээктерин мына кооздопчу. Азыр мына эки түрү менен кылып атам, мунусун коюп көрүп атам, болобу болбойбу депчи. Что-то болот окшойт мындай кылып. Эми азыр үстүн жараштык кылыш керек болуп атат да, мындай кылыпчы. Анан уже өзүмө көрөм да, мындай болгондон кийин анан бүт анан мына жыгачтарга түшүрүп баштайм калганын баарын. Мындай идея келбегенде мен өзүм токтотуп коем жумуштучу. Анан отуруп бирдеке чай ичип атканда же бирдеке болуп атканда шак ойго келе түшөт да. Ошол маалда анан жазайм кайрачы. Башкача бир немелерим бар, ойго келе баштайт. Бул үйлөрдө мисалы үчүн көп убакыт кетет. Бул аябай эле майда жумуш экен булчу. Бир 20 күн, 1 айга чейин созулуп кетет да. Кээ бир татаал немелерин 1,5 айга чейин жасайм. Анын үстү инструмент деле жок да, мына бычак менен ошо көп убакыт ушага кетет да баары. Если жанагындай немелерим болсо батыраак эле мынтип жасаганга убакыт эконом болмок. Мен 2004-жылы менингит диагноз менен ооруп, менингит менен жаткам да больницагачы. Анан ошо барып жатканда жүлүндөн суу алды, ошо суу алгандан кийин ошентип баспай калбадым, төштөн ылдый иштебей калды. Бул менен отурганда мисалы үчүн оорууңду унутуп коесуң да. Ооруңду унутуп коесуң, баягы эски немелердин баарын унутасың, бир жаңы идеялар келет, анан ичиңде баягы эски кек сактагандары да болот да, ошолордун баарын кечирип баштайсың, ичиңен өзүң жакшы немелерди айтып, мантра немелердичи. Сатайын деген оюм бар, бир көргөзмөлөргө чыгарсамбы деп неметкем. Оорук чалгында эле отуруп эле өзүң эч кимге көз каранды болгум келбейт да менчи. Өзүмдү өзүм камсыздандырып, мындай бала чакамды багып дегендейчи.